Анын үчүн биз деген бул Google Chrome'дун башындагы бул 3 тикетке келебиз басып, печать дегенди басабыз. Басканда бияктан баягы сердин принтерге кетип атканын көрсөтүп атат. Биз бул жерден ичинен таанап туруп сохранить как PDF дегенди тандап алабыз. Ошондо сол жакта карасаңар, байкасаңар, ушул PDF документ катары сактала турган файл кандай болоорун көрсөтүп турат. Биз аны башынан аягына чейин карап чыксак, бияктан биз көп ашык барактар бар экенин байкайбыз. Булардын бизге кереги жок. Ошолорду алып салганга азыр жөндөбү бар. Анан да карасак, баягы макала, мисалы, бир барактын аягына чейин чыкпай калыптыр. Анан ушунча ашыкча малдын бизге кереги барбы, жокпу? Ошону кантип жөндөсөк болот? Бул жактан дополнительные настройки дегенди басып, бул жерден баягы карап көргүлө, жогору жагында колон титул деп коет бул белгилер. Ошол керек, бизге кереги жокпу? Алып алсаңар, байкасаңар, сол жагында өзгөлөр дароо көрүнүп турат. Менимче, колон титулу жок эле, жакшы көрүнөт экен. Бирок жанакы барактын баягы бул материалдын баракка толугу менен чыкса деген ойдо болсок, анда бул масштаб деген турат. Ошол ичинен по умолчанию персонализированный деген бар. Персонализированный деген тандап туруп, анан бул жерден биз деген процент баштайбыз. Бул азыр учурда 100% деп турат. 120% кылсак кандай болот экен байкайбыз. Муналгын кичине ашык чыгып кетти. Демек, анда өтө эле чоңойтуп коюптурбуз. 110 кылсакчы кандай болот экен? Бага ашык жагы дагы кичине азыраак, эми демек анда 115 деп көрөлү. Менимче, ушуну бир барак толугу менен болот да. Мынакей болду. Бул макала бизге керектүү макала толугу менен болду. Демек, карайбыз кайсы барактар бизге ашык болуп атат. 9-нчы баракка ашык болуп атат, 8-нчи, 7-нчи, 6-нчы. Демек, 1-ден 5ке чейин бизге чыгарышыбыз керек болот. Анда өйдө жана кайрылып туруп, баягы страница деген жерде карайбыз. С деп турат. Сден биз деген баягы персонализированный дегенди тандайбыз. Ошондо бияка айтат, кайсы баракты басып чыгаралы дейт. Сактайлы деп. Ошондо бизге 1, анан бизге 5 болчу. Биринчи барактан 5-чи баракка чейин сактайлы деп. Ошондо карап көрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5 макала толугу менен сакталды. Эми болду. Муну сохранить дегенди басабыз. Айтып сурап атат, каяка сактайын деп. Биз деген баягы рабочий столго сактап атабыз дагы. Сохранить кылып койдук. Кийин бул документти эгерде биз рабочий столго кирсек, мынакей бул барагыбыз турат. Ачсак, биздин баягы PDF документ катары чыгып калат мынакей.